караганга айтылган сын пикир, критикалардын баардыгына жооп бере бербей, максаттарыңды көздөй аракеттериңди уланта бериш керек деген теманын алкагында бир аз кеп салып берем. Инстаграм баракчама жазылган болсоңор билсеңер керек. Жазында Кыргызстанга барганда кыргызча китептерди окуп туралы деп, анан бир канча кыргызча китеп сатып ала келгенбиз. Анан алардын ичинде Зура Соронбаева эжебиздин чыгармалар жыйнагы болчу. Мектептен бир канча чыгармасын окуп кызыгып жүргөнүм менен өмүр баянын чындап карап окуп көрбөптүрмүн, бирок эң жакшысы ушул китептин биринчи, экинчи барагында жазуучунун өмүр баяны тууралуу, чыгармачылыгы тууралуу бир ооз сөз жазып коюшуптур. Анан эң кызыгып окуп көрсөм, Зура эженин өзүнүн жаңыдан чыгармачылыгы башталып калган кезинде жазуучу алгач кара сөз түрүндө чыгармаларды эмес, жана биз билип жүргөн Астрагүлүн эмес, ырлар жазып беришип, анан гезиттерге чыгып жүргөн экен. Анан кара сөз жазсамбы, жазсам кандай болот экен деп, анан биринчи чыгармаларын жазып алып, анан ошол убактардагы жазуучулар союзунун мүчөсү, улуу жазуучу биздин Түгөлбай Сыдыкбековго барып анан чыгармасын көрсөтүп, анан кайрылып көрүптүр да. Анан ошол кезде Түгөлбай Сыдыкбековдун айткан сын пикири бар экен. Кызым, сен прозаны эмне кыласың? Андан көрө ырларын жазып жүрө бер. Себеби аял кишиге проза жазуу оор болот деп айткан дейт да. Ушул сын пикирин жазып коюптур. Анан ушул нерсени окугандан кийин Зура Соронбаеванын чын эле аял киши кара сөз түрүндө оор чыгармаларды жазганга көп деле шыгы келбейт, же балким аял кишинин түйшүгү көп болгон үчүн сен бул нерсе колуңан келбейт, жаза албайсың, оор болбой эле ырларыңды жазып жүрө бер деген сын пикирине сынып калбай кайрадан жазып, кайрадан чыгармачылыгын улантканына аябай баа бердим, мен абдан кубандым. Себеби эгер жаңыдан жазып чыгармалары чыгып баштай электе барып эле анан ушул сын пикирди, критиканы ишенген устатым деп барса, анан ушундай сын пикирди айтып туруп кайра жиберген болгондо, балким эгер ичиндеги руху күчтүү болбогондо, ичинде жазуучулук эргүүсү күчтүү болбогондо, сыртты көздө тээп чыгып турбаганда, ушу боюнча жазбайм деп токтотуп койгондо, биз жакшы көрүп окуп аткан ошол эле жапай розалар, ошол эле Астрагүлү, ошол эле чоочун киши, ошол эле акчачы аял жаралбай калмак экен. Анан бул нерсе менен айткым келгени, кандай гана иш баштабасаң, жазуучусуңбу, же ырчысыңбы, же ошол эле бухгалтерсиңби, же мугалимсиңби, кайсы гана кесипти аркалаба, белгилүү бир деңгээлге келип калгандан кийин дайыма бирөөлөрдөн багып сурап, кеңеш сурап, андан кийин китеп кичим кандай болот деп чечим чыгара албай турганда, устаттарга кайрылган убактың болот да. Ошондой мезгилдер болот. Анан ошол мезгилдердин баарында айтыла турган сын пикир, кеп кеңештердин баардыгын керектүүсүн гана өзүңө алып, анан ошол сын пикирдин кээ бирөөнүн баардыгына маани бербей эле койгон туура экен деп ойлоп калдым. Себеби ар бир адам өзүнүн тажрыйбасына, өзүнүн билгенине, оюна, ошол эле учурда жыныстык түшүнүктөргө бул аял эркек деп, же болбосо бул адамдын динине карап, же болбосо адамдын улутуна карап, же жашына карап дегендей чечим чыгарып койгон убактар болот. Ошол нерсени чыгармачылыктан же болбосо ошол иштен айырмалай албай калган учурлар болот. Анан бул дагы эң жакшы мисал. Ошол үчүн келип аткан кеп кеңештердин дайыма баарын эмес, керектүүсүн гана алып, анан өзүңдүн максатыңды көздөй уланта берген ишиңди абдан маанилүү экен деп ойлоп калдым. Себеби жазуучу катары дагы, ошол эле финанс адиси катары дагы бул мен үчүн абдан чоң сабак болду. Себеби өзүм кеп кеңеш сурап калган маалдарда дагы туура эмес мени багыттап койгон учурларым өзгөчө кесип тарабында, өзүм аудит фирмасында иштеп жүргөндө ошол нерселердин курманы болгом. Азыр акылым бир аз тунуп, өзүм дагы бир аз тажрыйбалуу болуп калгандан кийин түшүнүп, ошол нерселерди укпай койгонумда, ошол оюна макул болбой койгонумда жакшы болмок экен, жолундагы башкачараак болмок беле, балким жеңилирээк болмок беле деген сыяктуу ойлор келип калат экен да. Ошондуктан азыр акылым жетип ушул нерсени түшүнүп аткандан кийин, эгер бирөө кеңеш айтса дагы, бирөө сын пикир айтса дагы, ошол нерсени аябай калчап, өзүң анализдеп, анан ошого жараша чечим чыгаруу керек экен. Өзгөчө чыгармачыл адамдар, себеби баары чыгармачылыкта сезимтал болосуң да, анан сын пикир деп азыр адабик
сындарды да критикаларды да айтып жүрүшөт. Анан атайын өзү кесиби критик болбогондон кийин да жөн эле кишилер дагы бул менин сын пикирим, бул менин критикам сени бышырат, сени дагы өнүктүрөт деп ойлорун айтып калышат экен. Анан бирок ошол убактарда ойлорду башында алгач менен деле жазып бөлүшүп жүргөндө ойлорумду аябай таарынып, эмнеге ушундай айтат, эмнеге мени түшүнбөйт, эмне үчүн аркасында эмгегим түшүнбөйт деген сыяктуу ойлор болуп аябай капа боло берчүмүн. Бирок азыр ойлоп көрсөм, чын эле критиканын дагы сын пикирдин дагы өзүңө жарай турган тарабын гана алыш керек экен. Бул мен үчүн да чоң сабак болду. Анан силер үчүн да чоң сабак. Кулаңарга көмүш сырга болот деген үмүттөмүн. Ойлоруңарды комментарийде жазып койгула. Сөз талкуу кылабыз, мен баарын окуп чыгам. Жакшы.